Шышо сыяктуу сюрприздерди дагы далай көрөбүз да. Президент уялбай этпей билдирүү айтып атпайбы? Элдин 80% мени колдойт депчи. Ой, жаның жеп атпайбы? Буга чейин кайсы президенттерди гана ата дешкен жок. Эй, атаң көрө. Ошол жетимдерди мындай тарых өз ордуна коет да баары. Булардын эле балдары жөндөмдүү, тендер утуп алса деле эки достун балдары жөндөмдүү, митингдер болуп турса, наразылыктарын көбүрүн билдирип турса, бийлик катачылык кетирбейт. Мындай түшүнүктү калыптандырып алып турду. Ол жобой сен саясатка кийлигишип эмне кыласың депчи. Ой, айлана саясатка кийлигишип аткан мен эмес, тиги бийликтин акырынан жемжеген маалыматтык каражаттардын баары ошол элдин эсебинен жашап атат да, бирок акыбетин эмне алып атабыз? Элди караңгы кылып келатат да. Карапайым эл биз эмнени кыла алабыз, эмнени чечме керектен түшүнүктөн карат. Ой, сен карапайым эмессиң. Атактуу деле болгум келбейт, сыйлыкка деле жетким келбейт дегенди айтат. Жанын жейт ошолорчу. Сыйлыктан, атактан көзү учуп жүргөндөр да. Улууну урматташ керек, улуудун алдында ыймандуу болуш керек. Ыйман дегендин өзү эмне деп суроо берсең, түк жооп таппайт да. Бүгүнкү күндө жол баштаган эл башчылары бизди каяка алып барууда жана бул агымдын аягы кайсыл жерде, а биз кантип агымга каршы сүзүшүбүз керек? Бул эл башындагылар жаңы баалуулуктарды тааныбаса, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол бербесе, авторитардык аң сезимден чыкпаса, булар мурдакы президенттердин да тагдырынан оор тагдырга кептелет. Себеби Садыр Жапаров президенттик кампаниясын жүргүзүп атканда «Почему одни страны богатые, другие бедные» деген китепти мен окудум деп пиар кылбады беле. Теңирден тескери жолго кетти да. Себеби ошол китепте көргөзүлөт. Жеке адамдын бийлиги дайыма бул туңгуй калып барарын, артында жол жок экенин көргөзгөн да. Канчалаган тирандар, диктаторлор өзүнүн курмандыгы өзү даярдаган да. Бул Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев бүгүнкү күндө авторитардык башкаруу жолуна түштү да. Мындай классикалык да жол эмес да. Мындай айтканда бир чики чалабыла бир мындай айткан элди массанын көңүлүн алган фокустар менен пиар менен көбүрөөк алектенип, ал иши айтканы бүгүн, кайтканы эртең болуп калып атпайбы? Анан мындай бийликтин тагдырына мен суктанбайм да. Себеби мамлекеттик тажрыйба, башкаруу, бийликке келүүнүн өзү оңой экен. Көрүштү анычы. Түрмөдөн чыгып келип туруп Кыргызстанда президент болуп калсаң болот экен да. Башкаруу тажрыйбаңды жок дегенде дүйнөлүк ийгиликтер, дүйнөлүк результат көргөзүп атат. Адамзат жеткен баалуулуктар. Демек, бул демократия гана багыт экенчи. Ошо демократиядан, орто жолдон Кыргызстан кайтпады. Биз эволюциялык жол менен кеткендин ордуна теңирден тескери кайра бир 4-чү жол төңкөрүшкө жол бере турган башкарууну кайра киргизип алышты да. Мунун артына көзү жетпей атат. Мен 2 жыл мурда Садыр Жапаровдор бийликти басып алган деле буларга сөймөй кезде ошондой эле айтканмын. Себеби булар барымтада калышты да. Буларды кимдер бийликке алып келсе, кара түнөк күчтөр, ошол бандиттик чөйрөгө шектелген адамдар бүгүнкү күндө тегеректеп жүрбөйбү? Эл эң жек көргөн Райым Миллион. Мындай айтканда булардын кошелегү болуп калды да. Эл эң жаман көргөн мурдагы саясий бедели жок, элге суук тумшук болуп көрүнгөндүн баары президенттин айланасында чаркайланып жүргөн команда да. Эл буга чейин 30 жылдан бери аларды көрөйүн деген көзү жок болчу. Анан парламентте канчасы отурат, президенттик аппараттын ишаратынан чыкпаганчы. Мындай айтканда же жарандык коом гана турган үчүн Кыргызстан мындай бүлүнүп кетпей турат да. Анан айтор биздин баштан башта деген силердин концепциячы. Бул Кыргызстандын жалпы жараяны болуш керек да. Бул баштан башта силердин эле долбоор эмес. Кыргызстан өзүнүн эгемендигин мындай жалган түшүнүктөр менен ээрчип келе атабыз да. Эгемендик деген сөз оозубуздун эле учунда да, иш жүзүндө эгемендиктин баркы баасын түшүнбөй атпайбызбы? Ошону борбордук бийликти аңдап аткан жок да, баарын баштан баштоо керек дегенчи. 70 жыл бою коммунисттердин төбөлдүгү астында келдик. Кремль элибизди пропаганда менен эбак тоталитардык идеологияга угуп калган калк экенбиз. Бирок биздин калк дагы баш ийип берүүгө көнүп алган да. Булар ал эмес элдин арасында саясий топтун алдында жүргөндөр бар эмеспи?
Сталиндей монтип бекем тартипти орноткон киши керек Кыргызстандын өнүгүүсүнө деген. Биз либералдуу баалуулуктарды, демократия баалуулуктары, плюрализм маданияты калыптанбайын. Биз могу жолубуз менен кайра артка кайтып баратабыз да. Коңшуларыбыздын мисалын көрөлүчү. Адам заты жалпы цивилизациялык коом диктаторларды бурчка камап койду. Путин тагдыры эмне болуп атат, Лукашенко, Назарбаев эмне болду, Тажикстандын президенти эмне болуп турат, Түркмөнстандыкы деле ал Түндүк Кореяныкычы. Булардын тагдыры суктан арылык эмес. Диктаторлордун өмүрү аягы чоң трагедия менен аяктаган, жалпы адамзат тарыхынан мындай айтканда карт тарых эбак далилдеп келатат да. Болбой эле Садыр Жапаров жана китепти окудум деп, бирок ошол жолго салып алгандын өзү же ал китепти окуган эмес. Же бирөөнүн кулагы учу менен угуп калган, ушул китеп бир адамзаттын өнүгүү жолундагы компас экен депчи. Бул саясий алипеда мындай айткандачы. Ал китепти окуган киши Гарвардты бир 2-3 курсун бүткөндөй деңгээлде билим алат да. Себеби ал жалпы адамзаттын тарыхы, экономика жана саясий тарых ошол жерде катачылыктарга канткенде жол бербөөнүн жолу турат да. Буга чейин издөөдө жүргөн Ширшов боюнча ага бир да кылмыш иши козголгон эмес, кылмыш иши жок болчу деп айтты, коомчулукка жар салды. А журналисттер Заматта толгондокой кылмыш иштерин казып чыгышты. Мындай да суунун үстүндө бир агындыла болот го, калкып калганчы, жеңил нерселерчи. Ошентип коомдо Садыр Жапаровдун саясатында ошентип калкып чыгып калып атпайбы, тез элечи. Анан жээкке сүрүлүп калат ал тез элечи. Коомдун пикирине туруштук бере албаган ошондой пиарларды көп жанагы амбициясы бийик, ниетин жакшы экенин көргөзүп атат президентчи. А бирок иш жүзүнө келгенде теңирден тескерде ошонун баарычы, артынан бир калбыры бар, сөзсүзчү. Анан булардыкы мамлекетти башкаруу жоопкерчилигин сезбегендик да. Анан Ширшов боюнча мен ак же көк дей албайм. Мен жалпысынан гана айтып атам да. Ширшов сыяктуу сюрприздерди дагы далай көрөбүз да. Анан ошонун баары эки достун саясий мөөнөтүн канчалык чектейт, бул элдин арасындагы нааразычылыкты күчөтөт. Президент уялбай этпей билдирүү айтып атпайбы? Элдин 80% мени колдойт депчи. Жанын жеп атпайбы? Шайлоочунун 80% деп айткандын ордуна жок, манипуляция да мунун баарычы. Анан троллдорунун лексикондорун карасаң да, оозга алгыс көт сактын баарын сөз кылат да. Тем эле половой органдын түрдүүчө аталыштарда башкага потенциалы творческий немеси фантазиясы жетпей атпайбы? Аргумент менен комментарий жазышы макул жана TikTok'ту карасаң, Instagram, Facebook'тарды карасаң, баягы үйрөтүлгөндөй да, баарынын окшош да. Маселен, Темиров Лайфка командасына дайыма мынтип жазат да, элге ошондо ассоциация жаратып атат да. Булар наркомандардын тобу, биз кезектеги жаңы чыгарылыш чыкса эле, булар дагы чегип алыптыр, булар жемектер жөнү тоюп алыптыр, анын деп көрүп тургандайчы. Анан канча бир көрүүчүлөрдүн 90-95% жалаң окшош комментарийлер менен жазат да. Эки досту тим эле айга күнгө теңеп, анан адамзат тарыхында эң кызыгы диктаторлор өздөрүн спасатель катары жеткен түшүнгөндө элденчи. Себеби мен болбосом өлкө жок болуп кетет, мамлекет кыйрап калат, бул элдин бактысына мен жаралгам дегенчи. Ошону троллдор, фанаттар дагы көп кайталай баштады. Пайгамбарга теңеп атышат, айга күнгө теңешти, лампочкага теңеп атышат. Айтор булардын фокус ошо. Ата деп атышат. Ата деп атышат. Буга чейин кайсы президенттерди гана ата дешкен жок. Атаң көрө. Ошол жетимдерди мындай тарых өз ордуна коет да баары. Тарыхыбызды карасак, эркиндикти сүйгөн улуу элбиз. Анан качан мына ушундай улуу элдин муундары кайсы убакка жеткенде кул мүнөздүккө айланып баштады? Бул кул мүнөздүк ак падышанын заманынан бери ана коммунисттик саясат 70 жылдык коммунисттер бизди баш ийүүгө көндүрүп койгон. Бала күнүбүздөн, мектеп жашыбыздан сен совет мезгилин көрбөй калдың. Биз маселен Лениндин сүрөтүн тартканга болбойт. Мектепте мынтип отуруш керек. Анан мындай культ личностька сыйынып көнүп калганбыз да, мындай жеке адамдын зоболосуна сыйынгандычы. Чоңдордун жүрүм турумдары да ошондой да. Ал эмес
аттуу башты ошо тарыхый инсан дегендердин эстеликтерин карасаң дагы төрөпөйлдүк момундай авторитарный өнөмөдө турган корооздой койгончу мындай жер карап турган эстеликтер жок да. Бул эстетика аркылуу адамдын аң сезимине мындай сигналдар берилет да. Мындай адам мамлекетибиздин тагдыры кандай, ошол сылаң корооздонгон жана Садыр Жапаровду да жүрүм турумун көргөзүп атпайбы, президенттик пиардын алдында баягы бут үзүлгөнчө чууркап жүрүшпөйбү, жана ат мингендер коштопчу. Ошондойдон жупуну көрүнгүсү келбей, тескерисинче ошол мансапка келген киши, оомат келген киши монтип жүрүш керек дегендей, мындай элден өйдө жүрүш керек дегенде, атты минип алып алчактатып чапкылап, анан жанагы кымбат кийимдерди кийип, жеке самолетко түшүп жүргөнүчө. Ушул биздин акылга сыя турган нерсе. 2 жыл пандемиянын убагында кандай уйпалан эл экономикалык жактан паралич акыбалда турат да. Азыркы Украина менен Россиянын ортосунда согуштагы бизде экономикалык жактан эңшерип турган кезде булардыкы мындай сылаң корооздукту койбой атышпайбы? Анан булардын эле балдары жөндөмдүү, тендер утуп алса деле эки достун балдары жөндөмдүү. Анан эки достун дагы саясаты эң жиркеничтүүсүчү. Батыш цивилизациясын биздин коомго мокочо көргөзгөндү аябай күчөттү да 2 жылдан бери. Мунун өзү баягы совет мезгили бизге телевизорду көргөзгөндө мына аяк башы жок, демонстрация кылып митингден башы чыкпаган батыш булар артта калган капитализм бул жапайы коом деп жүрүп, биздин түшүнүгүбүздө митингди жек көргөн тарбия калыптанып калган да. Анан булардын саясаты фокусу да ошондой болду да. Батыш бул коомдун эң ыплас катмары, эркек эркекке үйлөнөт, аял аялга үйлөнөт. Бул баалуулуктарды тааныбагандык, караңгылыгыбыздан да. Анан батыш коому албетте идеалдуу башкаруу жолун тапкан жок. Ошентсе дагы демократия бул жамааттык башкаруу экен, коллективдүү башкаруу менен бир адамдын эмес, ошо жамааттын макулдугу менен чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү ээ экен да. Эл бийлик менен тең ата жүргүзүп, мындай бийликтин катачылыгын түздөй алат экен, көзөмөлдөй алат экен. Ошондой коомду калыптагандын ордуна жаман нерсенин баары батыштан агып келгендей көргөзүп атпайбы? Маселен, иним канча жаштасың азыр? 27. 27. Мен 52 жаштамын да. Сен 27 жыл мурда төшөңгө сийип койчу белең? Сийип койчубуз. Мен да сийип койчумун. Бул табигый нерсе да. Батыш коому ошондой басып өткөн да 2 кылым мурдачы. Бирок ошону бүгүнкү күндө батыштын бетине чаптайт ба? Батышты ыплас көргөзгөндөчү. А бирок батыштын кылт эткенибиздин баары батыш баалуулуктарына байлануу болуп атпайбы? Мына могу телефонубуз болсун, могу камерабыз, эмне тегерегинде карасаң, батыштан келбеген бир да баалуулук жок да. Өзүбүздүн жаратмандык менен эмнеге жеттик эле. Совет коомун бизге эмнени жеткирди эле да. Мына совет коомун көргөн биз туалетный барак каасты көргөн эмеспиз да. Ошо советтик гезиттерди, правда гезиттерин айырып алып жумшартып көчөгүздү арчыбыз да. Ошол мезгилге кайра кайтып барганды эңсеп аткандар бар да. Совет мезгили эле жакшы экен, туруктуу экен, ошол демократияң бул башаламан экен, көчө митингдер экен. Биз көчө деңгээлинде түшүнүп алгандын баары ошол демократияны чапан сыяктуу кийип алган. Жана Турсунбек Акун сыяктуулардын образы менен демократия бизге кокуй, бул бир кокуй турбайбы деген образды жаратып коюшту да. Парламентаризмдин да кейпин ошондой көргөзүп коюшту. Көрсө, парламентаризм Кыргызстанга жарашпайт экен, бул 120 кой мындай экен, тигиндей экен деп. Тескерисинче, парламентте канчалык көп депутаттар отурса, мейли 200, 300 отурса, жеке президенттик аппарат аларды көзөмөлдөй албайт болчу, ишарат менен башкарып. Азыр маселен 90 тегерегинде депутат, аларды монтип килемге чакырыш оңой да, президенттик аппаратчы. Анын арасында дагы жалгыз округтан келгендер да бар да, аларды көз каранды кылуу, башкаруу оңой. Ошон үчүн Эдил Байсаловдун сценарийи айтып коюп атпайбы? Кылыбыз кыйшайбайт дегенчи. Себеби жалгыз мандаттуу депутаттар эчтеке чече албайт. Супер долбоорду көтөрүп чыкса дагы бюджет бөлүүгө келгенде президенттик аппаратка көз каранды да. Оппозицияны жасалма түрдө талкалап атат. Жарандык коомду батышчыл, бузуку деген, ЛГБТ деген капкаяктагы жарлыктар тагып атат да. Бул жарлыктар совет коомунда аябай күчүндө болчу. Ошол Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдун баарын эл душманы, бузуку деп келишкен да. Ошону кайталап атышат да. Фарс түрүндө тарыхты кайталап атышат. Мына сиздин тең туштарыңызды карап көрсөк, көпчүлүгү мындай телевизордон эмнени айтса, ошого ишенишет.
кайсы бир чоң келип сүйлөп кетсе ошонуку гана туура деп ошону бир пир тутуп алышат да. А сиз качан түшүндүңүз анын баары туура эмес экенин, алдамчылар экенин? Чыгармачыл коомдун өкүлдөрү дагы менен үзөңгүлөшүп жүргөн досторум, пикирлештеримдин баары менен кол үзүлдү көбү мененчи. Себеби баалуулуктар жолубузга мындай ажырым таштап койду да. Себеби тарыхый бир альтернативалык булакты окубагандар мектеп базасында алган билими менен эле калып калат экен да, тарыхый фактыларга анализ кылбаган замандаштарыбыз толтура да. Анан мындай түшүнүктү калыптандырып алып турду. Олжобай, сен саясатка кийлигишип эмне кыласың депчи. Ой, айлана саясатка кийлигишип аткан мен эмес, бир гана улуу инсандардын баарын, улуу жаратмандардын баарын карасаң, акын жазуучуларды, сүрөткерлерди карасаң, саясаттын алдыңкы көз карашында жүргөндөр да. Шекспир баш болуп Король Лирди жазып атат, Лев Толстой согуш жана тынчтыкты жазып атпайбы, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак жана башка толуп атат да. Булардын баары саясий аң сезим, саясий сабаттуулук болгон үчүн ошол адамзатка дайыма актуалдуу болуп, жалпы адамзаттын орток баалуулугуна айланып калды да. А саясаттан четте калганда, эгер мындай коомдун алдыңкы өкүл деген чыгармачыл адамдар ошого аралаша албаса, процесскечи, анда сенин эмнең, анда сен калемиңди дагы баарын жыйыштырып кой да. Себеби адабият, искусство бул авангард болуш керек да, коомдун алдыңкы тобу болупчу. Ал эми мен 90-жылдардын тегерегинде жашыруун адабияттар көп эле. Ошону Букинистен таап аласың, анан бир нерсени ак караны ажыратканга акыл жөндөмүң иштей баштайт да, андай эмес, мындай турбайбы депчи. Биз бала кезде мен Аксайда кой кайтарып жүргөндө Азаттыкта Азамат Алтайдын тиги берүүлөрүн угуп калчубуз да. Анан кулагыңда бир тааныш эмес бир баалуулуктарды кеп калат да. Себеби биз совет коомунун туткун экенибизди шегак шаарат аласың. Анан Айтматтын чыгармаларын окуганда деле ошол тоталитардык идеологияны кебездеп мууздап атпайбы? Туура Маңкурт термини менен же болбосо Гүлсарат аркылуу деле башка чыгармалар аркылуу мындай элге анализ кылууга. Адабият деген эмне? Адабият деген бул жөн эле жорго сөз эмес да, жөн эле жөө жомок эмес. Адабиятта символ, метафора, аллегориялар аркылуу туюнтулат, подтекст аркылуу көп нерсе берет. Автор эмнени бергиси келген деп баш тырмап көрүш керек. Анан өз башы менен ойлонбогон кыргызың эмне кылат? Кремльдин пропагандасын угат, КТРди, кара жашыкты көрүп отурат да, жашоо ушу турбайбы деп жашоосун ыраазы болуп отура берет да. Сынчыл ой жөндөмгө ээ эмес. Анан кайсы бийлик келбесин, кара жашык элди алдаган, элдин эсебинен алдайт болгондо дагычы. Себеби тиги бийликтин акырынан жемжеген маалыматтык каражаттардын баары ошол элдин эсебинен жашап атат да. Бирок акыбетин эмне алып атабыз? Элди караңгы кылып келатат да. Анан радио теледен көргөнүңдү анализ кылбасаң, жөн эле угуп эле койсуң, сен кимсиң андачы? Бизде эң жаманы карапайым эл деген түшүнүк бар да. Карапайым эл биз эмнени кыла алабыз, эмнени чечме керек деген түшүнүктөн карат. Ой, сен карапайым эмессиң. Biz ушул түшүнүктөрдөн алысташыбыз керек да. Сен дагы бийликтин өкүлүсүң, бийликтин ээсисиң сен. Сен добуш берүүң менен депутаттар, министрлер бийликке келип атат, президент каалаганын кылып атат да. Демек эл ошол көзөмөлдөй албай атат да, эл талап кое албай атат. Эл кайра митингдер болуп турса, нааразылыктарын көбүрүн билдирип турса, бийлик катачылык кетирбейт. Коомчулукка кеңири тараган акыркы китептериңиздин бири Адам плюсту окуп чыктым. Аябай мага окшогон көп китеп окубаган жаштарга аябай бир жеңил болот экен да. Жеңил окула турган, аябай бүгүнкү күндүн турмушу менен өзүңүздүн жашооңуздан алынганын да билебиз. Аябай жакшы жазылыптыр. Мындан башка дагы башкалардан кандай пикирлерди уктуңуз бул китеп боюнча? Эми түрдүү пикирде, бирок консервативдүү көз караштагы, ал эмес диний ишенимдеги адамдар дагы окуп алкышын айтты. Мындай биздин коомго ал эмес мындай диний чөйрөдө буну талкуу кылышыбыз керек экен депчи. ЛГБТ темасын бул биз бир батыштын түшүнүгүндөй эле элге таңуулаган көз караштар күчөп кетпеди. Анда кыргыздын лексиконунан карайлычы. Сайпана, кыстеке, каяктан келген сөздөр, кумса деген сөздөрчү. Демек ошол коомдо болуп келген да. Тек кана биз баягы жөө жомок менен келген эл.
терминдик түшүнүктөрүбүз жок. Аны жашырып жаап мындай биздин элдин дагы кулк мүнөзүндө ошондой да, эл укпасын, эл көрбөсүн, эл эмне дейт деген түшүнүктөн чыга албагандар да. Мен балдарымды кенедейинен ынтип өстүргөм да. Үйдө ата-эне эч качан авторитет болбосун. Силер үчүн бир гана авторитет бул адилеттик, чындык, акыйкаттык болду. Биздин үйдө болгон авторитет ушул депчи. Анан ошентип чоңойткон балдарымды аны мен кантип 200-түйлүк кылам? Жашырып жаап ушул теманычы. Анан коомго да жетсин да булчу. Бул менин эле башыма келген сыноо эмес да, бул кыргыз элдин башына келген сыноо. Канча ошол аччылык чөйрөдө жабырлап жүрөт. Баласын кесир кылып ата-эне үйүнөн чыгарып коет экен. Сенде уулум жок, сенде кызым жок депчи. Ошолорду көрүп туруп мен кетмен чаап жүргөн же малдын артынан жүргөн киши эмесмин да базарда отурган. Мен гумандуулуктун үйрөнүн жайылтайын деп чыгармачылык менен узанып келатамбы. Чыгармачылык лабораторияны түшүнүп, адабият илиминен кабарым болуп туруп, эмне үчүн бул теманы мен жашырып жабышым керек да. Мен жазуучу катары балам менин устатым болду да. Мындай айтканда, жана Стефан Цвейгтин жакшы айтканы бар. Улуу адамдар өзүнүн трагедиясын бакытка айландырып алат депчи. Мен баламдын тагдыры аркылуу өзүмдүн жазуучулук бактымды ачтым десем да болот да. Мындай айтканда, кээде биздин акын жазуучулар мындай атак даңктан такыр эле мындай атак даңктуу деле болгум келбейт, сыйлыкка деле жетким келбейт дегенде айтат. Жанын жейт ошолорчу. Сыйлыктан, атак даңктан көзү учуп жүргөндөр да. Менин деле атак даңктан көзүм учуп жүргөндөрдүн биримин да. Бирок артыңда из калтырар, элге бир көзүн ача тургандай бирдеке жарат да. Болбосо ал колуңдан келбейби, анда калемиңди жыйыштыр дагы бурушка ыргыт да калем кагасыңды. Бул тагдырдын сыноосу башыңа келген. Аны жанагы Стефан Цвейгтин айткан ошол биз өзүбүздүн башыбызга келген сыноону трагедия кылбашыбыз керек. Эгер мен трагедияда кабыл алсам, мен сынмакмын, ичип кетмекмин, баламдын да түбүнө жетмекмин, өзүмдүн да түбүмө жетмекмин. Себеби анын досторунун чөйрөсүнүн арасында көрүп атам да, наркотикага ооп кетет, жанын кыйып алат, өлүп алат. Ошол керекпи мага? Анан да көрүп баламдын жүзү жарык болуп, кыз болуп төрөлгөн, анан трансгендер болуп калды. Трансгендер бул коомго зыяндуу эмес экен. Жана доканцалардай же фанаттардай эмес, диний түркөй караңгылардай эмес. Аларга караганда төлүгөйдө өзүнүн чыгармачылык потенциалы, билим деңгээли, ой жүгүртүүсү. Анан ошондой коомдун мүчөлөрүн биз жерибезден, алардан сетиркеп чочулабастан алар менен кабыл алыш керек. Анан муну түшүнбөгөндөр айтат экен да, ЛГБТ бул жугуштуу оору депчи. Жугуштуу оору болсо мен балама суроо берем да, балам сен канча жолу коомдук транспортто жүрөсүң, канчасына жуктурдуң экен деп тамашалайм да. Канча менен жөөлөшүп жакын жүрөт турабы, мектепте жүрдү, анан шахмат чөйрөсүндө чемпион болуп жүрдү. Анда ошолордун канчасы ошо ооруну жуктурду экен да, ЛГБТ мүчөсү кылыпчы. Анан жаратылыштын Кудайдын кылганына кубарыңдын акысы барбы дейт да. Анан Кудайдын кылган бул феномен адам кантип өзгөртө алат? Ата-эне бала темасын козгоп калдыңыз да, анан биздин менталитетте мындай бир эме түшүнүк бар да. Ата-эне өзүнүн жүгүн балага артып баштайт. Кичинекейинен, керек болсо мен өзүм да азыр көп кишилерден угам да, улуу кишилерден. Эртерээк үйлөнсөң, балдарың эртерээк чоңоюп, анан сени багат. Уже төрөлө элек балага мындай жүк артып атат да. Бул бизден жана баштан башта дегенимчи, биз үй бүлө институтун курууга жарамдуу эл эмес экенбиз да. Көп учурда үй бүлө институтунда ата-эне баланы жеткен жадаткыр болот да, баланы өзүнө окшоштургусу келет да. Балага жөн эле ээлик кылып алган мүлктөй элечи, кааласа бирөө менен сүйлөшүп коет, кызын ошого берет, же баландайдын кызын алып бере алат да. Ушундан өткөн акмакчылык барбы, түркөйлүк барбы? Мындай айтканда зулумдук да булчу. Орто кылымда калып кеткенчи. Муну айтсаң эле болду, сен элдин душманысың, элдин аркын сыйлабайсың, салтын сыйлабайсың. Жанагы теория невежество деген бар эмеспи? Түркөйлүктүн теориясы менен жашайт да. Түркөйлүктүн теориясы дегенде бул элдин салт менен манипуляция кылышат, наркы деп, анан капкаякта былжыраганды салт деп эсептеп алышканда, мындай кыргыз монтип тос көтөргөн салт бекен, той берип неме кылганчы. Ал кийин жаңы калыптанган нерселер да, биз ошол салтты, кааданы модернизация кылгандын ордуна балдарыбызга үстөмдүк мамиле кылабыз да. Балам тыныч жүр, мындай кыл, тигиндей кыл, баланын ишенимин жок кылып койгонда, бала кезинен баланы өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк бербейт ата-эне, мектептер дагы. Анан коом эмне үчүн 200-тө?
бийликтин башына келгендер эмне үчүн 200 болуп калган? Алар ошондой бала күнүнөн травма менен чоңойгон да. Эркиндиктин даамын сезбеген буларчы. Ошон үчүн элди монтип башкаргысы келет. Жанагы сын айткандарды кыртышы сүйбөйт, жаранды коомду жек көрөт, аларды мокочо көргөзөт. Себеби алар момундай кармагысы келет да. Үй бүлөдө дагы, үй бүлө ата-эне дагы балдарын ушинтип кыңкытпай кармагысы келет да. Баланын бейбаштыгынан коркот. Баласы атасына же энесине кайра суроо берсе, каяш айткандай кабыл алат. Ал биз улуу муундагылардан эчтеке үйрөнө турган тажрыйба жок. Мен ушуну көп какшайм, көп тил угам, мага айтышат да, улууну урматташ керек, улуудун алдында ыймандуу болуш керек. Ыйман дегендин өзү эмне деп суроо берсең, түк жооп таппайт да. Себеби абстрактный түшүнүктөрүчү. Эгер биз улуу муундан тажрыйба алсак, Кыргыз анда көтүнө кетет деген кеп да. Себеби 70 жыл тоталитарды коммунисттердин тарбиясын алып калган коомдон эмне тажрыйбаны аласың? Ошол авторитаризмдин үлгүлөрүн алат анда балдарыңчы. Балдарың ошол зомбулукка үйрөнөт, ала качкан, уруп сокконго көнөт да. Себеби совет мезгилинин тарбиясы ошондой болгон да, кыңк эттирбей башкарып, ооз ачканды өз башы менен ойлонгонду саясий репрессия жолу менен тазалап келген. Биз ошондой коомду тарбиялашыбыз керекпи? Андан көрө биз улуу муундан эмес. Албетте табиятта улуу менен кичүү муундун кагылышы болуп келген, боло да берет. Бул табигый нерсе. Мындан трагедия кылбаш керек да. Анан улуулардан тажрыйба эмес, биз кичүү муундан артта калбай кичүү муунду кубалашыбыз керек да. Ошолорду карап түзөлүшүбүз керек. Себеби биздин балдарыбыз, неберелерибиз момундай кесинен телефонду берип койсоң чукулап бирдеке иштеп атпайбы? Алардын мээси ийкемдүү. А биз совет мезгилинде андайды көргөн жокпуз да. Мээбиз кирпич катып калганчы, ошо катып калган мээбизди балдарыбызга таңулагыбыз келет да. Жана балдардын интернет чуккан жөндөмүн же болбосо капкаяктан таап алган жөндөмүн таң калып суктанабыз, ушундай депчи. Бирок ошол дүйнөсүнөн биз жулуп алгыбыз келет да. Кайра артка өзүбүздүн балалыктарга алып баргыбыз келет да. Ушундан зыян тартып атат интернеттен дегенчи. Эгер интернеттен зыян тартпасын деп чочуласаң, анда кыргыз тилинде балдарга кызыктуу бир нерселерди жарат да. TikTok'ко, Instagram'га балдар үчүн кызыктуу мультфильмдерди жарат, жомокторду жарат. Анан анта албай эле биз альтернатива эчтекеси жок эле. Жок, кокуй кыргыздын каадасына туура келбейт. Бул батыштын тиги бузуку бир немелерде жүрүп атат депчи. Батыш баалуулуктары болгон үчүн биз бүгүнкү комфортко келдик. Батыш баалуулуктары болгон үчүн биз сөз эркиндигине жетип атабыз. Демократия артыкчылыгын көрүп атабыз да. Анан кайра эле артыбызга кайтып эле авторитарный, тоталитарный бийликтин табиятына баш ийип бергибиз келет да. Канткенде өнүгөбүз, материалдык жактан эле эмес. Болгону жаратмандык кандай жерде пайда болот? Инновация кандай жерде пайда болот? Эркин коомдо. Эркин коом деселе, биздики мындай батыштын моделинде көрөт да, сөз эркиндиги, адам укугу дегендечи. Бул Манаска үңүлүп көрчү. Манас 9 жашындабы, 12 жашындабы жанагы салтты бузуп атпайбы, түшүнүктү бузуп атат да. Жанагы ордо оюнунда ал өзүн досторун айтып атпайбы, тең туштарыначы. Ордодогу ханды ким атып чыгарат? Элестет. Биздин эркиндиктин үрөөнү Манаста жатат да. Демек, ортодо ханды ыйык тутма деп атат. Ханды атып чыгар деп атат чийинденчи. Биз ошол борбордук бийликке баш ийбеген калп болушубуз керек да. Мамлекет дегенди биз ыйык санабашыбыз керек. Ал коммунисттер калыптап койгон түшүнүк. Мамлекет деген бизге кулдай кызмат кылыш керек. Себеби мамлекет элдин салык эсебинен жашап атат. Мамлекет бул чиновниктердин конторасы. Убактылуу мөөнөттө сен шайлайсың, келип иштеп берет, анан кетет да. Ал жеке менчигинде атасынан калган мурасы эмес мамлекетчи. Мамлекет бул өлкөнүн мурасы. Өлкө жогору турат. Мамлекеттин Кыргызстандын чек ара ичиндеги мамлекет мындай айтканда бир контора деп элестетишибиз керек да. Мамлекетти биз ыйык түшүнүккө айлантырбашыбыз керек. Мамлекет үчүн канын төгүп кеткен канча солдаттар. Мамлекет деген түшүнүктүн өзүн мектеп бала бакча кезинен туура эмес багытта берип, бизге бүгүнкү күндө мектептердин таптакыр кереги жок десе да болот да. Себеби зомбилерди тарбиялап чыгып атат, канкорлорду тарбиялап чыгып атат. Мына мектептерде ошол ыйманды, адеп сабагын киргизебиз дейбиз, бирок ошол адепти үйрөнгөн, ыйманды угуп чоңойгон балдар деле колуна курал алып
адамдын канына забын болуп атпайбы? Демек биз түп тамырынан бери түшүнүктөрүбүздү, лексикондорубузду өзгөртүшүбүз керек да. Кээ бир элдик макал лакаптарда дагы терең ойлор катылган. Бирок ошол эле убакта бүгүнкү турмушка кереги жок макал лакаптар бар да. Ошого таңуулап да жашайбыз да коомдочу. Элибиз мынтип айткан, бабаларыбыз мынтип айткан. Ай, өзүң качан жаратасың маданиятты, салтты?